Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Москвадагы жаңылыктар, окуялар жана кабарлар менен тааныштырабыз. Бүгүн 26 ноябрь Садыр Жапаров менен Владимир Путиндин сүйлөшүүсү башталды. Алгач президенттер Кыргызстан менен Россиянын делегация мүчөлөрүн тааныштырды. Андан соң лидерлер сүрөткө түшүп сүйлөшүү үчүн ынтымак ордого кирип кетишти. Учурда Кыргызстанда Владимир Путиндин мамлекеттик сапары өтүп жатат. Ынтымак ордодо флагштоктор желектер илинип, ардак кароол тизилди. Президенттер саламдашкан соң эки өлкөнүн гимндери жаңырды. Андан соң Россия президенти ардак кароол менен кыргыз тилинде салам аскер деп учурашты. Салам аскер. Ынтымак ордого Владимир Путиндин кортежин 40 чоронун коштоосунда келди. Быйылкы жылда Кыргызстан өтө өзгөчө тосуп алуу менен дүйнө элдерин таң калтырды. Ынтымак ордодо Владимир Путинди тосуу салтанатына өтө жакшы даярдыктар жүргөн. Андан сырткары дүйнө элдерин кече күнкү тосуп алуу аземи дагы өзгөчө кубандырды жана таң калтырды. Каркас готов донести, а стол открывается бойлер. Россия менен Кыргызстандын мамилеси өз ара урмат сыйга, улуттук кызыкчылыктардын сакталышына негизделген. Бул тууралуу Владимир Путин Садыр Жапаров менен жолугушуусунда билдирди. Российско-киргизские отношения стратегического партнерства и союзничества успешно развиваются на основе обоюдного уважения и учета интересов друг друга в духе базового договора о дружбе и сотрудничестве. Мы с вами также в постоянном контакте, держим на личном контроле ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылыңыздар. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сынаман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр.